Кереметтүү Кур'ан маанилеринин кыргыз тилиндеги котормосу жана кыскача түшүндүрмөсү. Бул китеп Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы тарабынан тастыкталат. Которгон жана түшүндүрмөлөрүн жазган Алмамбет Осмон уулу. Ыйык Кур'андын маанилеринин кыргыз адабий тилиндеги котормосу жана кыскача түшүндүрмөсүнөн турган бул китеп көп жылдык изденүүнүн өзүрлүү эмгектин натыйжасы катары жарыкка чыгып, эл менен жүз көрүшүп отурат. Жалпы окурмандар чөйрөсүнө сунушталат. Бишкек 2023 жыл. Китепти окуган, аудиолуштурган Эрнис Кыяз. Кириш сөз. Ааламды да, адамды да укмуш кылып жараткан, жандуу жансыз макулуктардын бүт баарысын өкүмүнө караткан, ар бирине ылайыктуу орун берип, ырыскысын тараткан, бешик кылып адамзатка жер бетин эң бир сонун түзүлүштө ар тарабын төп келтирип, ажарлантып келбетин ак жол арнап улуу дөөлөт дин берген, акыл берген, сүйлөгөнгө тил берген, баардыгынан артык кылып сый берген, арасынан тандап алып асылдардын асылын, пайгамбарга аян берип жашыруун, ал аркылуу Кур'ан өңдүү нур келген, пенделери ак караны, адал менен арамды, ыйман жана капырлыкты, жакшы жана жаманды айра таанып билмек болсо, чын дилден жек көрсөтүп опурталдуу тозок жолун аларга изгиликтин акыбети бейиш жайын сүйдүргөн, сыноосу бар өмүр менен өлүмдүн эмнекенин, натыйжасын так баяндап билдирген, ыйман тектүү акыл эстин, дүйнө менен акыреттин түбөлүктүү бактысы кайда экенин тааныткан, эбегейсиз кудуреттүү, ырайымдуу, эң бир улуу даанышман, ааламдардын эгеси Аллах Таала өзү гана эсеп жеткис алкыштарга, мактоолорго, шүгүрлөргө татыктуу. Окуу деген эң биринчи жарлыкты таалим алып, кереметтүү Курандан, мүрөк сындуу солбос ыйман булагынан, тунук илим башатынан адамзатты суугарган, аркасынан ээрчигендер адашпастан караңгыдан жарык нурга чыга алган, өмүр жолу өрнөк болуп, кылымдардын кыйрына бийик наркы уланган, ааламдарга чачыраган айтып бүткүс мээр менен күндүн жаркын шооласы да уялган, мусулмандын кайгысына жаны кейип, бактысына кубанган пайгамбарлар төрөсүнө Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга сан санаксыз дуай салам айтабыз. Өчпөс өмүр издеринен, нарк нускалуу иштеринен үйрөнүшүп жол-жосун, түптү деле даап барган бакталайдын ордосун, пайгамбардын үй бүлөсү, туугандары, жоро жолдошторуна жана аларды үлгү кылып ээрчиген ар бир ыйман ыкластуу пенделерге жараткандын ырайымы, шарапаты орносун. Кут береке, жакшылыктан, бүтпөс кешик ырыстан эч бири кем болбосун. Аллах Таалам бүт баарысын бул жашоодо гана эмес, түбөлүктүү турак жайга туташкан узак жолдо колдосун. Кур'ан бүт ааламдын эгеси Алла Тааланын адамзатка тартуулаган акыркы ыйык китеби. Кур'ан сөзү араб тилинде лексикалык жактан окуу же жыйнак маанисин билдирет. Ислам аалымдарынын Кур'анга берген аныктамалары көп, бирок Кур'ан Алла Тааланын теңдешсиз улук сөзү. Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ыйык кабар менен түшүрүлгөн, окулушу ибадат болуп эсептелген китеп аныктамасы жогорку баага татыктуу. Кур'ан сөзүнүн жыйнак деген маанисинен улам кээ бир аалымдар Кур'анды илгерки ыйык китептердин баарысын кору тундалаган, алардын негизги маанилери менен ар кандай илимдердин маңызын өз ичине камтыган китеп деп да түшүндүрүшкөн. Кур'ан Алла Тааланын баа жеткис, теңдешсиз, кереметтүү ыйык сөзү болгондуктан, Аллах Тааланын Кур'андагы сөздөрүнөн башка ар кандай сөздөр, атүгүл пайгамбарыбыздын Алла Таала мындай дейт деп баяндалган хадистери дагы эч качан Кур'ан болуп эсептелбейт. Кереметтүү Кур'ан дүйнө жүзүнүн ар кайсы бөлүктөрүндө жашап жаткан мусулмандардын ишеними, дүйнө карашы, адеп аклагы, жараткан Аллага кулчулугу, жашоо тиричилиги, өз ара байланыштары, башкалар менен болгон алака катыштары, жашоо турмуштагы салт жосундары, эреже мыйзамдары жана таалим тарбиясы өңдүүлөрдүн баарысын эң мыкты үйрөткөн, бул дүйнөдө жана акыретте бактылуу болуунун жолун көрсөткөн жаңылбас жетекчиси, жашоо өмүрдөгү солбос булагы болуп саналат.
Ал адамзатка ар дайым туура жолдун багытын көрсөтүп, ислам динибиздин баа жеткис башаты болуп, кыяматка чейин сакталып кала берет. Аллах Таала акыркы ыйык китеби Куранды өзүнүн акыркы пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Жабраил периштеси аркылуу ыйык кабар кылып түшүргөн. Пайгамбарыбызда кереметтүү ыйык сөздү Жабраил периштеден кандай таалим алган болсо, мусулмандардын эң таза муундары болуп саналган жоро жолдошторуна, кутман сахабаларга дал ошондой толук жеткирип, жашоо өмүрү аркылуу даана өрнөк болуп таалим берген. Сахабалар да өз кезегинде өздөрүнүн кийинки муундарга Кур'ан-ы Каримди кынтыксыз үйрөтүп калтырышкан. Ошентип Кур'ан-ы Карим пайгамбарыбыздан бизге чейинки доорлорго, улам кийинки муундарга касиеттүү аманат катары так даана үйрөтүлүп, эч бир кемтиксиз, бир тамгасында дагы өзгөрүү болбой толугу менен бизге жетип отурат. Демек Аллах Тааланын бул ыйык сөзүнө сырттан эч кандай кирди чыкты, алымча кошумчалар, пенделерге тиешелүү сөздөр аралашкан эмес. Анткени Куранга чындыкка коошпогон жалган нерселердин кошулуп калышы эч мүмкүн эмес. Куран китебин Аллах Таала өзү коргоого алган. Иш жүзүндө да Кур'ан-ы Каримдин алгачкы нускалары менен ислам тарыхында жана бүгүнкү күндөрдө дүйнөнүн чар тарабында окулуп жаткан Курандын ортосунда кылчалык айырмачылыктын жок экендиги маалым. Кур'ан-ы Каримдин учурубузга чейин эч өзгөрүүгө кабылбай, өтө так сакталып кынтыксыз жетишинде Аллах Тааланын Куранды сактоо убадасы менен бирге себептер жаатында да керемет иштер аткарылгандыгы тарыхтан маалым. Кыскача айтсак, пайгамбарыбыздын көзү тирүүсүндө эле Кур'ан-ы Карим илгери кийин болуп, баш аягы 40ка жакын ыйык кабар жазуучулары деген аталган сабаттуу адамдар тарабынан жазылып, жазуу жүзүндө толук сакталып калтырылган. Ошондой эле пайгамбарыбыздын айланасындагы кутман сахабалардын ичинен ондогон инсандарда Куранды көкүрөктөрүнө уютуп, бекем жаттап алышкан болчу. Пайгамбарыбыз дүйнөдөн өткөндөн кийин анын орун басары, халифасы Адрети Абу Бакр радиаллаху анхунун жетекчилиги астында пайгамбарыбыздын көзү тирүү кезинде эле Куран аяттарын жазууга түшүрүп сактоого белсенген жана Кур'ан-ы Каримди баштан аяк жатка билген Заид бин Сабит радиаллаху анху башында турган атайын топ түзүлүп, жазуу түрүндөгү Кур'ан сүрөлөрү биринчи жолу толук иреттелип, бирдиктүү китеп абалына келтирилген. Ошондо алар ар бир аятты жок дегенде 2-3 жаттоочунун окуп бериши менен жазуу дагыны бирден салыштыруу аркылуу абдан тактык менен иш жасашканы маалым. Кийин 3-чү халифа Осмон бин Аффан радиаллаху анхунун доорунда дал ошол алгачкы толук кол жазманын негизинде Куран нускалары дагы бир жолу Заид бин Сабит башында турган атайын топ тарабынан бир канча нуска көбөйтүлүп, көчүрүлүп, халифа Осмондун буйругу менен мусулмандар жашаган ар кайсы аймактарга таратылган. Демек халифа Абу Бакрдын доорунда Кур'ан-ы Карим алгачкы жолу толук иреттелген бир бүтүн китеп абалына келтирилүү менен Куран аяттарынын жазуу жүзүндө кемчиликсиз сакталуу кепилдиги жаралган болсо, халифа Осмондун доорунда алгачкы кол жазманын негизинде экинчи жолу Кур'ан-ы Карим нускаларынын көбөйтүлүп таратылуусу аркылуу Кур'ан-ы Карим төгөрөктүн төрт бурчуна кынтыксыз бир өңчөй жетүүсү камсыздалган. Ошондуктан бүгүнкү күнгө чейин сакталып жеткен алгачкы Кур'ан нускаларынын кол жазмалары менен учурубузда заманбап технологиялар аркылуу миллиондоп басылып жаткан Кур'ан нускаларынын ортосунда эч кандай айырмачылык табылбайт. Айрыкча Кур'ан-ы Каримди окуу жана жаттоо ибадат болуп эсептелгендиктен, Кур'ан түшкөн мезгилден тартып, азыркы учурларга чейин таза инсандар, такыба карылар, хафиздер, Кур'анды баштан аяк толук жаттагандар Кур'ан-ы Каримге өзгөчө маани берүү менен аны үзгүлтүксүз жаттап, сармайдай сактап, жүрөктөрүнө ыхлас менен уютуп, улам кийинкилерге таалим берип келишет. Албетте Кур'ан-ы Каримдин маанилерин түшүнүүгө аракет кылуу, анын нур шооласынын жарыгы менен жашоо турмушту тартипке салуу эң биринчи маселе болгондуктан, Кур'ан-ы Каримди жаттоочулардын, каарылардын кайсы биринин укулуктуу көркөм кырааты, Куранды суудай жатка билген бышыктыгы чен өлчөм болуп саналбастан, анын Куранга болгон мамилеси, Куран таалимдерине төп келген жүрүм-туруму, такыбалыгы да маанилүү экендиги талашсыз. Учурунда кутман сахабалар Куранды жаттагандарында ар бир аяттын маанисине терең өңүлүп, анда айтылган өкүмдөрдү жашоо турмушта иш жүзүнө ашырмайынча кийинки аяттарды жаттоого шашылбагандыгы, ал тургай Адрети Умар радиаллаху анхунун бир гана Бакара сүрөсүн 12 жылда жаттап бүткөндүгү эле маселенин олуттуулугун айгинелеп тургансыйт.
Kur'an-ı Kerim'din akırkı paygambar arkылуу жер жүзүнө адамзатка түшүрүлө башташы адамзат тарыхындагы өзгөчө зор окуя болгондугу да талашсыз. Адамзаттын тарыхый өсүп өнүгүшү белгилүү бир баскычка жеткен кезде Аллах Таала исламдын жол жоболорун адамзатка толук түшүндүргөн ыйык китеби акыркы пайгамбарына түшүрө баштаган эле. Адашып карайлаган адамзатка мына ошол күндөн тарта Аллах Таала кайрадан туура жолдун дугун так таана көрсөтүп, жер менен жогорку ааламдын ортосундагы байланыш дагы бир жолу уланган болчу. Ошентип пайгамбарыбыз 40 жашка чыккандан баштап, ага бөлүк-бөлүк түшүрүлө баштаган Кур'ан-ы Каримдин аяттары менен сүрөлөрү Меккеде 13 жыл, Мадинада 10 жыл болуп, жалпы 23 жылдын ичинде пайгамбарыбыздын көзү өткөнгө чейин толук түшүрүлүп бүткөн. Мына ошондон тартып пайгамбарыбыз аркылуу адамзатка жеткирилген Кур'андын шарапаты менен адамзат ак караны анык тааный алган чыныгы бактылуудор башталды. Адал менен арамдын, жакшы менен жамандын, күнөө менен сооптун, туура менен катаанын, караңгы менен жарыктын, бейиш менен тозоктун так ажырымы кандай экени, бул дүйнө менен акыреттин байланышы, адам менен жараткан Алланын, адам менен ааламдын, адам менен табияттын, дегеле адам менен адамдын ортосундагы туура байланыш кандай болушу керектиги мына ошол күндөн тартып эң сонун таалим, соолубас өчпөс улуу дөөлөт болуп, кыяматка чейин адамзаттын башына конгон ченемсиз бак таалай болуп уюп калды. Кур'ан-ы Карим 114 сүрөдөн турат. Алардын ар биринин өзүнчө аты бар. Эң узун сүрө Бакара сүрөсү 286 аят. Эң кыска сүрө Кавсар сүрөсү 3 аяттан турат. Алымдар Кур'ан-ы Каримдин бардык аяттарынын саны 6236 аят экенин тактап чыгышкан. Кур'ан сүрөлөр эң алгач китеп болуп түзүлгөндө хронологиялык тартипте эмес, улуу узунураак сүрөлөр, андан кийин кыскараак сүрөлөр жайгаштырылган. Ошондой эле Кур'ан-ы Каримди жаттоого, намазда жана башка учурларда бөлүк-бөлүгү менен окууга ыңгайлуу болуш үчүн кийинки замандарда Кур'ан-ы Карим жалпысынан 30 парага бөлүмгө жана башка майда бөлүктөргө бөлүнгөн. Кур'ан аяттарына Кур'ан-ы Каримдин эбегейсиз улуктугун туюнткан китеп, Фуркан, туура менен катаны так ажыраткан китеп, Нур, зикир, улук таалим, Рух, туура жол, шыпа, акыйкат, Танзил, бөлүп-бөлүп түшүрүлгөн китеп, Илим жана башка аталыштары кездешет. Мына ушул аталыштардан улам Кур'ан-ы Каримде аяламга сыйбаган адамзаттын акыл эсине жарык чачып, дээрин ойготкон небир укмуш таалимдер менен улук касиеттер уялап жаткандыгын байкоого болот. Анткени Кур'ан бүт ааламга байланыштуу терең илим-билимди камтып, тирүүлүктүн, адам баласынын, коомдун, табияттын сырларын чечмелеген, атыресе адам деген укмуш жандуунун табиятын, руханиятын, жан дүйнөсүн, психологиялык өзгөчөлүктөрүн даана түшүндүргөн тең дешсиз китеп. Кур'ан-ы Карим кайсы бир калк үчүн же белгилүү бир убакыт үчүн эмес, жалпы адамзаттын эки дүйнөдөгү бактылуулугуна жол ачуу, бул сыноо дүйнөсүндө жашап жатышкан пенделерди ар кандай руханий дарттардан аяктыруу үчүн өкүмдөрү кыяматка чейин күчкө ээ болуп, бүтүндөй мезгилдер менен мейкиндикти кучагына сыйдырган кереметтүү ыйык китеп катары түшүрүлгөн. Ошондуктан Кур'ан бүгүнкү күндө дагы ар бир адам баласынын басар жолун жаркытып, адамзат коомчулук үчүн өтө зарыл болгон усул эрежелерди, жашоо турмушта иш жүзүнө ашырылышы керек болгон маанилүү принциптерди даана көрсөтүп бере алат. Кур'ан-ы Карим тууралуу бир хадисте мындай деп айтылган: анда силерден мурункуларга байланыштуу тарых дагы, силерден кийинки болчу иштерге тиешелүү баяндар да, араңарда боло турган маселелердин өкүмү да бар. Ал акыйкат менен жалганды ажыраткан накта өлчөм. Андагы бардык маселелер олуттуу. Кимде ким кара өзгөйлүккө салып аны таштаса, Аллах Таала анын сазайын берет. Ким туура жолду андан башкадан издесе, Алла Таала аны адаштырат. Ал Алла Тааланын бекем арканы. Ал даанышмандыкка толуу таалим, кынтыксыз туура жол. Ал алгырык ойлор адаштыра албай турган, тилдер башаламан кыла албай турган, аалымдар эч качан тойбой турган, кайра-кайра окугандарды да тажатпаган, таң калтырган сыпаттары түгөнбөгөн китеп. Алган эмес жиндер да аны укканда, биз таң калтырган сыпаттары түгөнбөгөн китеп. Алган эмес жиндер да аны укканда, биз таң каларлык ажайып Куранды уктук. Ал түз жолго салат экен, биз ага ыйман келтирдик дегенге аргасыз болушкан. Аны негизинде сүйлөгөн адам туура сүйлөйт. Аны менен амал кылган адам сөзсүз сооп табат. Аны менен өкүм кылган киши адилеттүүлүк кылган болот. Ким ага чакырса, адашпас, туура жолго чакырган болот. Кур'ан-ы Каримдин көркөмдүгү, стили дагы таптакыр башкача.
Анын аяттары менен сөз сүйлөмдөрүнүн түзүлүшү, баяндоо ыкмасы жана көркөмдүгү кадыресе адам баласынын сөздөрүнө окшобой тургандыгы ачык көрүнөт. Анын сүрөлөрү менен аяттарынын ирети да башынан хронологиялык тартипте тизмектелип түшпөгөндүгүнө карабастан, аяттардын ортосунда жана анын маанилеринде өзгөчө ички байланыш ыраттуу сакталган. Айрым учурларда бир топ аяттар катары менен түшүп, Курандагы тиешелүү ордунда жайгаштырылып жазылган. Анын уланысындагы башка бир аяттар башка убактарда же башка жылдарда бөлүп түшүрүлгөн болсо да, сүрөлөр менен аяттарда орун алган туташ тема, аяттардын маанилери, сөздөрдүн табигый көркөм ыргагы өз ара ширелишип, кыт куйгандай шайкешип тургандыгы эле Курандын кереметтүү китеп экендигин дагы бир ирет далилдейт. Кээ бир сүрөлөр айрым аяттар өтө узун же абдан кыска болсо да, аяттардын баяндоо ыкмасында, сүйлөм формаларында сүрөлөрдөгү жайгашкан орду боюнча бир ыңгай уйкаштык, ажайып ички гармония сакталып турат. Жалпысынан алганда сүрөлөр менен аяттардын баяндалышында бир ыңгай тутумдашкан ойдун ичиндеги көп кырдуу көркөм стиль бар. Бул дагы өз кезегинде бир бүтүндүктү түзгөн көп кырдуу ааламдын керемет жашааны катары жаратылыш менен тирүүлүк ааламындагы ар түрдүүлүккө, көп кырдуулукка, айырмачылыктардын гармониясын түзгөн ажайып көркөмдүккө үндөшүп, айкалышып, шайкеш келип тургандай элес берет. Башкача айтканда, бул кыйырсыз аалам китеби менен кереметтүү Куран китебинин булагы жалгыз экендигин айгинелеп, экөөсү тең бүт ааламдын эгеси тарабынан жаратылгандыгынан кабар берип турат. Албетте, Меккеде алгачкы 13 жылда түшкөн сүрөлөр менен кийинки Мадина доорундагы 10 жыл ичинде түшкөн сүрөлөрдүн стилинде да, мазмундарында дагы кээ бир айырмачылыктар бар. Мекке сүрөлөрү менен андагы аяттар негизинен кыскараак, уйкаштыгы күчтүү, тоонун толкуп ташкан шар суусундай шылдыр, куюлушкан аяттарды камтып турат. Мекке сүрөлөрүндө Алла Тааланын жалгыздыгы менен Алланын сыпаттары, Куран жана пайгамбарлык акыйкаттары туурасында көбүрөөк айтылат. Мушриктердин туура эмес жоруктары сынга алынып, тарыхтагы байыркы калктардын көпкө сабак боло турган окуялары, мусулмандардын адеп ахлактары кандай болушу керектиги, кыямат, андагы улуу сот, эсеп-кысап жөнүндө да айтылат. Жалпысынан алганда Мекке сүрөлөрүндө исламдагы ишеним маселелери туурасында баяндалат. Мадинада түшкөн сүрөлөр менен аяттар болсо узунураак, жайаккан Алп дайранын көлкүгөн терең агымындай олуттуу. Бул аяттарда көбүнчө шарият өкүмдөрү, ибадаттар, эки жүздүүлөр жөнүндө, кылмышкерлерди жазалоо, согуш жана эл аралык мамилелер сыяктуу темалар туурасында кененирээк баяндалган. Кыскасы, Меккеде түшкөн сүрөлөрдө болсун же Мадинада түшкөн сүрөлөрдө болсун, Куран аяттары стилдик жагынан да, маани мазмун жагынан дагы демейки башка сөздөргө таптакыр окшобогон өзгөчө ыргакка, ажайып көркөмдүккө, укмуштай поэтикалуулукка жана кыйырсыз океандай терең маанилерге бай. Куран аяттарында айрыкча небир сону салыштыруу, метафора, метонимия, параллелизм сыяктуу ар кандай стилистикалык көркөм каражаттар көп колдонулгандыктан, аяттардын маанилеринин элестүүлүгү, тереңдиги өтө жогору. Куран-ы Каримдин маанилерине жакшылап өңүлүп, чын ыкласы менен окуган ар бир адамды ал эч качан кайдыгер калтырбайт. Билим деңгээли менен даярдыгы канчалык болсо дагы ар бир адам Курандан өзүнө жараша пайдалуу нерселерди үйрөнө алат. Тактап айтканда, кереметтүү Курандын маанилеринен илим-билимдин ар кайсы тармактары боюнча адистешкен окумуштуулар, илимпоздордон тартып эптеп сабаты жоюлган, тоодо мал баккан чабанга чейин, эгин таласындагы дыйканга чейин ар бир ыкластуу пенде өзүнүн деңгээлине ылайык жакшы нерселерди үйрөнүп, таалим алып, көп нерселерди байкай алышы мүмкүн. Бул кереметтүү Куранга эле таандык болгон өзгөчө касиет. Мындан 1400 жыл мурдагы ээн чөлдөрдө жашаган, өтө карапайым турмуштан башканы билбеген, тили, жашоо образы табигый, чечендик өнөргө бай арабтарды кереметтүү Куран кандай таң калтырып, алардын жүрөгүнөн кыска убакытта орун алган болсо, илимий техникалык зор өнүгүүнүн заманында жашап жаткан азыркы доордун адамдарынын жүрөгүнөн дагы дал ошондой эле орун таап, дүйнөнүн чар тарабындагы көптөгөн адамдарга туура жолдун багытын дагы деле көрсөтүп келе жатат. Курандын аяттарында катылган ар кандай сандык катыштар, Курандын тамгалары, сөздөрү жана сүйлөмдөрүндө камтылган математикалык ажайып шайкештиктер кийинки убактарда компьютер аркылуу кылдат эсептөөлөрдүн натыйжасында ортого чыгып, адам баласынын колунан келбей турган кереметтүү китеп, Алла Тааланын сөзү экендиги дагы бир жолу тастыкталды.
Азыркы күндө бул жөнүндө жазылган китептер, маалыматтар өтө көп. Египеттик алым Абдурразак Науфалдын Курандагы сан цифралык кереметтер деп аталган китеби, Иорданиялык алым Бассам Жаррар, Сириялык Абдуддаим Кахил жана башка алым окумуштуулардын китептери буга мисал боло алат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам окуганды, жазганды үйрөнгөн эмес. Ал өмүрүндө кайсы бир мектеп, медреседен же устаздан талим алганды эмес. Ал кезде Араб жарым аралында мектеп, илим-билим борборлору, өнүккөн цивилизация очоктору да жок болчу. Пайгамбарыбыз мына ошондой илимий чөйрөдөн алыс жерде өскөн, илим-билимге байланыштуу маалыматтардан таптакыр кабарсыз инсан болгон. Буга карабастан илгерки тарыхта өткөн пайгамбарлар жана алардын калктарына байланыштуу тарыхый баяндардан тартып, не бир укмуш таалимдер, акылман насааттар, адам, аалам, өмүр, дүйнө жана акыретке байланыштуу орушун акыйкаттар кереметтүү Куранда камтылып жатат. Кур'ан-ы Карим адамзатты ыйман акыйкаттарына чакырып, туура жолго баштоону максат кылгандыктан, албетте тарыхый же башка илимий акыйкаттарды баяндоо Кур'андын вазипасы эмес. Бирок Кур'анда баяндалган тарыхый окуялардын чындыгында шек жок экендиги окумуштуулар тарабынан күн өткөн сайын тастыкталып келе жатат. Ошондой эле Кур'ан-ы Каримдеги ар кандай илим тармактарына, мисалы эмбриология, астрономия, геология, космология, астрофизика жана башкага байланыштуу бир катар акыйкаттардын 14 кылым мурда эле баяндалгандыгы илим техника абдан өнүккөн жакынкы убактарда гана билинип отурат. Кур'ан-ы Каримде баяндалган ар кыл илим-билим тармактарына байланыштуу баяндардын калетсиз чындыгын тастыкталып жаткандыгы эле Кур'ан-ы Каримдин Алла Тааладан пайгамбарыбызга түшүрүлгөн кереметтүү ыйык китеп экендигине далил десек болот. Азыркы учурлар Кур'ан Каримдин кереметтүүлүгүнө, андагы илимий акыйкаттар камтылган аяттардын баяндарына, ошондой эле хадистерде камтылган илимий акыйкаттарга байланыштуу дүйнө жүзүндөгү көптөгөн окумуштуу аалымдардын китептери менен макалалары басылып, жарыяланып жатканы маалым. Египеттик профессор доктор Зуглул Наджардын илимий популярдуу эмгектерин, франциялык окумуштуу Морис Бюкайдын Инжил, Кур'ан жана заманбап илим аттуу китебин жана башкаларды буга мисал келтирсек болот. Кереметтүү Кур'ан бүт ааламды түшүндүргөн теңдессиз китеп болгондуктан, аны жакшы түшүнүү үчүн араб тилин билүү гана жетиштүү эместигин, ириде ыйманий жана илимий жактардан да олуттуу даярдык болушу зарылдыгын кереметтүү Кур'андын сырларына өңүлгөн окумуштуу аалымдар бир ооздон баса белгилеп келишет. Ислам илимдерин терең изилдеп, араб тилинде жетиштүү деңгээлде ийгерген айтылуу доктор Морис Бюкайдын сөзү менен айтканда, Кур'ан-ы Каримдин илимий деңгээли арабтардын гана эмес, бүт дүйнө жүзүндөгү туташ кылымдарда жашап өткөн баардык окумуштуулардын илимий деңгээлинен дагы 20-кылымдагы өнүккөн илим-билим доорунда жашагандардын деңгээлинен да өтө бийик турат. Ошондуктан көп кырдуу илимдерден даярдыксыз, кез келген эле окумуштуу аалымдардын Курандан окугандарынын баарысын түшүнүшү оңой эмес. Кыскасы, мындай кереметтүү китеп адам баласынын сөзү болушу мүмкүн эмес. Айтып өткөнүбүздөй, Кур'ан-ы Каримдин сүрөлөрү менен аяттары 23 жылдын ичинде ар кандай жерлерде, көбүнесе ошол учурдагы адамдардын жашоо турмушуна тыгыз катышы бар ар кандай себептер менен окуяларга байланыштуу түшкөн. Ошондуктан эң оболу ошол кездеги жашоо турмуштун жалпы абалын жана кыры менен сырын толугураак билүү, аяттардын түшүрүлүш себептеринен болгон окуялардан кабардар болуу дагы Куранды түшүнүү үчүн өтө маанилүү. Анан дагы Куранга байланыштуу ишенимдүү булактардан алынган так маалыматтар, Куран жана анын негизги түшүндүрмөсү болуп саналган сүннөттү хадистерди жакшы билүү талап кылынат. Ошонун негизинде Кур'ан-ы Каримдин бир топ тафсирлерин окуп чыкканда гана Кур'ан жөнүндө билүүгө кадам ташталышы мүмкүн. Анткени пайгамбарыбыздан таалим алган кутман сахабалардын Абдулла бин Аббас радиаллаху анху баштаган улуу аалымдарынан тартып азыркыга чейинки далай дөша окумуштуулар менен аалымдар, таңкы далайга кеткен тафсирчилер дагы Кур'ан-ы Каримдин маанилерин чечмелеп бүтө алышпай келет. Башка тилдерди кое турганда деле бир гана араб тилинде кереметтүү Кур'ан тууралуу анын маанилеринин түшүндүрмөсүнө байланыштуу ушул кездерге чейин миңдеген китептер жазылып, ондогон томдук тафсирлер жарыкка чыккан. Мындан ары деле кыяматка дейин жазылып бүтпөй төңдүү. Бир караганда дүйнө жүзүндөгү чындыкты, акыйкатты баяндаган баардык китептер Куранды түшүндүрүү үчүн эле жазылып жаткансыйт десек дагы аша чапкандык болбос эле. Кур'ан-ы Карим исламда билимдер менен илимдердин башаты болуп эсептелип, жалаң эле диний жана руханий билимдердин эмес,
адеп ахлактык, укуктук, философиялык, табигый илимдерге да жол ачкан өтө баалуу кайнар булак. Куран аяттарынын маанилери түгөнбөс кеңиштей уюп жаткандыктан, аяттарда көбүнчө бир канчалаган маанилердин катмарлары бар. Албетте, араб тилин билбеген киши деле жакшы мусулман боло алышы мүмкүн. Бирок араб тилин жакшы билбегендер кереметтүү Курандын маанилерин терең билиши өтө кыйын. Бирок Курандагы илим билимдердин мухитине башпагуу үчүн араб тилин билүү гана жетиштүү эмес. Айрыкча анын маанилерин таасын которуу да өзүнчө орошон маселе. Курандын маанилерин которууга белсенген инсан ири алдыда акыйдасы туура, мусулмандардын арасында өрнөктүү жүрүм-турумга жана такыбалык сыпатка ээ болуу менен бирге, тапсир илиминен, Курандын тапсир усулунан, методологиясынан толук кабардар болуу менен бирге, араб тилинин грамматикасы менен тил, адабиятын билүүсү, анын стилистикасынан тартып, асбабын нузул, акыйда, хадис, фикх, усул фикх, тарых өңдүү көп кырлуу илим билим тармактарынан жетиштүү даярдыкта болушу шарт экендигин окумуштуу аалымдар бирдей баса белгилеп келишет. Куран-ы Карим дүйнөдөгү эң бай тилдердин бири болуп саналган араб тилинде түшүрүлгөн. Куран аяттарынын теңдешсиз көркөмдүгү, кайталангыс керемети да араб тилиндеги түпкү нускасында толук сакталгандыгы талашсыз. Мына ошондуктан Куран араб тилинде гана Куран болуп саналат. Аны араб тилинен башка кайсы бир тилге толук, ийгиликтүү которуу да өтө кыйын. Ошондуктан котормогон да болсо да кереметтүү Курандын өзү боло албайт. Куран-ы Каримдин маанилеринин ар башка тилдеги котормолорун эч бир убакта, мисалы, кыргыз тилиндеги Куран же орус тилиндеги Куран деп дагы айта албайбыз. Куран-ы Каримдин башка тилдердеги котормолору эч качан Куран болуп эсептелбегенде эле, ал Курандын котормосу болуп да эсептелбейт. Бар болгону ошол котормону жүзөгө ашырган инсандын же инсандардын деңгээлинин, илимий даярдыгынын жана ой түшүнүктөрүнүн чыпкасынан өткөн Куран маанилеринин котормосу болору анык. Ислам тарыхында көпчүлүк аалымдар кереметтүү Курандын араб тилинен башка тилдерге сөзмө-сөз которулушуна каршы болуп келишкен. Алар Алла Тааланын ажайып көркөм сөзүнүн маанилери башка тилдерге сөзмө-сөз которулса, Курандын тил жаатындагы керемет өзгөчөлүктөрү ажарынан ажырап, көркөмдүгүнө доо кетет деп чочулашкандыгы жөндүү иш. Деги эле кандай керемет которма болгон күндө дагы кереметтүү Курандын терең маанилерин башка тилдерде чып-чыргасын коротпой толук чагылдырып берүү мүмкүн эмес. Ошону менен бирге ар кайсы мусулман калктар же араб тилин билбеген ар бир мусулман пенде Курандын маанилерин котормолору аркылуу болсо дагы кайсы бир деңгээлде өзүнүн тилинде түшүнүүгө далалат жасаганы, Курандын жашоо турмушка багыт берген, жан дүйнөгө жарык берген маанилеринин нур шооласынан пайдаланууга аракет кылганы дурус. Атүгүл ар бир мусулман баласы Алла Тааладан келген бул теңдешсиз ыйык китептин ар бир таалими түздөн-түз мага карата айтылып жатат деген ой менен аны маанилерин котормолорунан болсо дагы окуп түшүнүүгө далалат жасап, жашоо турмушта туу тутканга милдеттүү экендиги анык. Ансыда Куран аяттары окуу, түшүнүү үчүн, андан багыт алып, ой жүгүртүү үчүн түшүрүлгөндүгү Курандын өзүндө кайра-кайра баса белгиленген. Мына ошондон улам кийинки замандардагы белгилүү аалымдар Курандын маанилерин усулуна ылайык араб тилинен башка тилдерге которуу дурус болорун кубаттап, кереметтүү Курандын ар кайсы тилдерге которулушун колдоого алышкан. Курандын араб тилинде түшүрүлүшүндө аны арабтар гана түшүнсүн деген максат болбогондугу да анык. Демейде кайсы бир котормонун мыкты чыгышы үчүн сөз сүйлөмдөр өлүк сөзмө-сөз которулбастан түп нускадагы маанинин маңызын жандуу, эмоциясы менен бирге, бирок апыртпай, кемитпей жана кошуп койбой толук чагылдыруу талап кылынат. Кайсы бир котормонун идеалдуу котормо болушу үчүн аны окуган адам котормо экенин унутуп койгондой, түп нусканы шыдыр окуп жаткандай сезимге келиши керек деп дагы айтылат. Бирок Куран-ы Каримдин маанилеринин котормолоруна келгенде, кайсы кырынан карасаң деле жогоркудай талаптарды жүзөгө ашыруу өтө кыйын. Анткени Куран-ы Карим жараткан Алланын кайталангыс, теңдешсиз кереметтүү сөзү. Кереметтүү Курандын маанилери көп катмарлуу, өтө терең, аяттардын көркөмдүгү, поэтикалуулугу жогору, стили дагы өзгөчө болгондуктан ага окшоштуруп жазуу адам менен жиндердин колунан да келбей тургандыгы аяттарда айтылган. Экинчиден, тил илими боюнча бардык эле тилдердеги сөздөрдүн мааниси абдан татаал көрүнүш. Тилдеги сөздөр маанилик жактан дагы, аткарган кызматтары боюнча дагы ар түрдүү болору белгилүү.
Анын үстүнө ар бир улуттун тили, анын тарыхы, маданияты, улуттук мүнөзү, жашаган географиялык чөйрөсү жана улуттук салт санаасы өңдүү көп кырдуу факторлорго тыгыз байланыштуу сөз терминдерди калыптандырары белгилүү. Бухари жана Муслим баш болгон белгилүү хадис жыйнактарындагы хадистерде ачык баяндалгандай, кереметтүү Куран өз доорунда Курайштардын диалектисин негиз кылган 7 диалектте түшүрүлгөндүгү да жогорудагы сөзүбүздү кайсы бир өңүттөн тастыктап турат. Андыктан кайсы бир тилдеги көптөгөн сөздөрдүн экинчи бир тилде таамай эквиваленттерин табуу абдан кыйын. Айрым учурда табыла да бербейт. Башкача айтканда, тил өлүк нерсе эмес. Тескерисинче, ар бир тил ошол тилди колдонуп жаткан улуттун улуттук тарыхы жана маданиятына тыгыз байланышкан жандуу түшүнүктөргө бай. Мына ошондуктан асыресе кереметтүү Куран өңдүү ааламдык теңдешсиз улуу баянды маанилерин араб тилинен кыргыз тилине которо келгенде, ар бир эле сөздү жеткиликтүү которуу же аяттардын маанилерин кыргыз тилинде тамай чагылдыруу өтө эле кыйын маселе. Кантсе да бүгүнкү күнгө чейин Куран-ы Каримдин маанилери дүйнө жүзүндөгү көптөгөн тилдерге которулуп жарыкка чыккандыгы, ар кандай котормолору күн санап көбөйүп жаткандыгы маалым. Ал тургай дүйнө жүзүндөгү кээ бир тилдерде Куран-ы Каримдин маанилеринин ондогон, жүздөгөн ар башка котормолору кездешет. Кыргызстанда Куран-ы Каримдин маанилеринин адыркы заман кыргыз тилине которулган котормолору эгемендүүлүк жылдарына чукул башталган. Ушул мезгил ичинде Куран-ы Карим маанилеринин кыргыз тилинде баш аягы 5-6 котормосу жарыкка чыгып, айрымдары кыргыз журтчулугунун арасында жылуу кабыл алынгандыгы да белгилүү. Аталган котормолор иштин башталышы гана болгондугу үчүн аяттардын жалпы маанисинен дагы котормонун сөзмө-сөз которуу түрүнө көбүрөөк басым жасалгандыктан ар кандай мүчүлүштүктөр көзгө урунбай койбойт. Албетте, мындай котормолор көбөйгөн сайын тажрыйбалар дагы улам арбып, бул жаатта көрөнгөлөр барган сайын толуп, сапаты жакшыраак, түшүнүктүүрөөк, жеткиликтүүрөөк чыккан котормолор мындан ары да жарыкка чыга бере тургандыгы талашсыз. Негизи, Куран-ы Каримдин маанилеринин кыргыз тилиндеги котормолорун гана эмес, көлөмдүү тапсир түшүндүрмөлөрүндө иштеп чыгуу азыркы учурдун талабына айланып бараткандай. Мындай көлөмдүү эмгектер буюрса, келечекте сөзсүз жарыкка чыга тургандыгына ишенебиз. Куран-ы Каримдин маанилеринин буга чейинки кыргыз тилиндеги ар кандай котормолорунда көбүнчө сөзмө-сөз которуудан улам келип чыккан түшүнүксүз, чалагайым же жаңылыштыкка жол берилген жагдайларды кезиктирүүгө болот. Албетте, Куран-ы Карим терминологиясындагы сөздөрдүн лексикалык маанисине өзгөчө көңүл бурууга, ошону менен бирге котормодо аяттын жалпы мааниси менен сөздөрдүн лексикалык маанилерин айкалыштырууга өтө кылдат мамиле кылуу зарыл деп эсептейбиз. Канткен күндө дагы Куран-ы Каримдин маанилеринин котормосун кайсы бир адабий чыгарманын эркин котормосуна же кайсы бир илимий багыттагы олуттуу котормого салыштыруу мүмкүн эмес. Бул үчүн орто жолду канчалык издесең да, Куран-ы Каримдин түпкү нускасындагы маанилеринин бир чекесин гана туюнта алышың мүмкүн. Андагы көркөмдүк менен поэтикалуулуктун ажарына аргасыздоо кетирүүдөн сактануу да кыйын. Кереметтүү Куран-ы Каримдин улуу баяндын кайталангыс чеберчилиги адам баласынын акылын таң калтыраарлык даражада өтө бийик. Анын ичинде камтылган маанилердин тереңине чөгүп, баяндарынын туу чокусуна чыгуу үчүн кайсы тил болбосун сөздүк корунун дарамети жетишпей мукурайт, мүчүлүштүгү байкалат. Элестүү кылып айта турган болсок, кереметтүү Курандын кайсы тилдеги эң сонун же идеалдуу деп эсептелген котормосу болсун, Эвересттен да бийик чокуга чыгуу үчүн колдонулган шатынын мажүрөө тепкичтеринде эле болору анык. Кереметтүү Курандын маанилерин кыргыз тилинде ого бетер жакшыраак, тереңирээк түшүнүүгө жол ачкан мыкты котормолор менен көлөмдүү көп томдук түшүндүрмө тапсирлер дагы келечекте жарыкка чыгып калгысы бардыр деген илгери үмүт, жакшы тилегибиз менен бирге Куран маанилеринин кыргыз тилиндеги түшүнүктүүрөөк котормосу менен кыскача түшүндүрмөлөрүн болсо дагы иштеп чыгуу учурубузда абдан зарыл болгон талаптардын бирине айланды деп айта алабыз. Анткени эгемендүүлүктүн шарапаты астында ыйман исламга күн өткөн сайын көбүрөөк багыт ала баштаган мекендештерибиздин, айрыкча кийинки жаш муундун ичинде Алла Тааланын теңдешсиз ыйык китебин, кереметтүү Куранды окуп түшүнүүгө далалат кыла баштагандар арбын экенин байкоого болот. Ат тапканча аяк улоо демекчи, билим жана котормодогу тажрыйбалар жагынан дагы эле чабалдыгыма карабастан, колуңуздардагы Куран-ы Карим маанилеринин котормосун жана кыскача түшүндүрмөсүн даярдоо, колдон келишинче талыкпай аракет кылып, бул эмгекти бүтүрүү акыры мага да насип болду. Өмүрүмдөгү бир жакшы тилегим мына ушинтип ишке ашып отурган үчүн жараткан Аллага чексиз шүгүр кылууга милдеттүүмүн. Чындыгында бул эмгек Куран-ы Каримдин маанилери жөнүндө
Бир эле дегенде 20 жылдан ашын убакыттар бою чогулган тажрыйбалар менен изденүүлөрдүн жыйынтыгында жарык чыгып отургандыгында айта кетким келет. Анткени 2000-жылга чейин маркум устатым, Кыргыз элинин чыгаан аалымы, окумуштуу санжырачы улама Үсөйүн Ажы Асаналы уулу Кур'ан-ы Каримдин маанилерин кыргыз тилине которуп жүргөн кездерде ал инсандын эмгегине кол кабыш кылышып, басмаканадан чыгарганга чейин дайыма аралашып жүрдүм. Ал котормо 2002-жылы Пекин улуттар басмаканасынан жарык көрөр алдында да акыркы жолу эмгекти баштан аяк талдап, бир сыйра толук текшерип чыккан жайым бар. Ошол кездерден тартып Кур'ан-ы Каримдин маанилеринин кыргыз тилиндеги котормосу туурасында кадыресе түшүнүккө ээ болуп, бир топ тажрыйбаларды топтой баштаган болчумун. Баса аталган котормонун кыргыз тили боюнча редактору, филология илимдеринин кандидаты Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ардактуу профессору Макелек Өмүрбай агай менен котормодогу айрым маселелер боюнча далай жолу талаш тартыш кылып, кээде жаштыктын кызуу кандуулугуна алдырып, кызыл чеке болгонго чейин барган кездерим да күнү бүгүнкүдөй эсимде. Айтайын дегеним, ошол кездерден баштап эле Кур'ан-ы Каримдин кыргыз тилиндеги маанилеринин өзгөчөрөөк бир котормосун мүмкүнчүлүк болгондо өз алдымча иштеп бүтүрсөм экен деген каалоо менен үмүт тилектер пайда болгон эле. Анын үстүнө бейиши болгор устатым ошол убактарда мага Кур'ан маанилеринин кыргыз тилиндеги котормосун бел бекчейип, мээ бөксөргөн карлык куракка келгенде гана баштаганым үчүн көп жерлери дагы эле купулума толбой турат. Ишти ийине жеткире албадым окшойт. Канча дагы көзүм тирүүсүндө жарык көрүп калса экен деп шашылам. Эми бул иш бир келсе сенин колуңан келет деп кайра-кайра айтканы бар. Ошентип мага ишеним артканын билдирип, шыктандырып турар эле. Устатымдын алга сүрөгөнү да дем бергенсип, ошол бир кезде эле кереметтүү Кур'ан маанилеринин котормолорун жаза баштаган болсом да, ар кандай себептердин айынан улантып кете алган эмесмин. Ар иштин убакты сааты бар дегендей, жараткан Алланын каалоосу менен акыры бул иш мына эми жүзөгө ашып отурат. Тагдырдын жазмышы менен кийинки бир топ жылдар ичинде дагы эгемендүү кыргыз өлкөбүздө көбүнчө китептер дүйнөсүнө жакындан аралашып, котормо иштери жана чыгармачылык менен алектенүүмө шарт түзүлдү. Кур'ан-ы Каримдин маанилери боюнча тынымсыз изденүүмө жакшы жагдай жаралып, котормо жаатында үзгүлтүксүз тажрыйбалар топтоло берди. Айрыкча Египетте жүргөн кездеримден баштап эле Кур'ан-ы Карим жана анын тафсирлерине байланыштуу түрдүү адабияттар менен китеп материалдарды жетиштүү чогултуу насип болду. Натыйжада акыры ушинтип колуңуздардагы Кур'ан-ы Каримдин котормосу менен түшүндүрмөлөрүн иштеп чыгууга бел байладым. Акыркы 3,5 жылдай убакыттын ичинде башканын баарын таштап, бир жерде жылбай отуруп ушул үчүн эмгектендим десем болот. Жараткан Алла аруу тилегиме жеткирип, бул өтө татаал, жоопкерчиликтүү, ары сыймыктуу иш акыры жүзөгө ашып отурган үчүн Алла Таалага чексиз мактоо шүгүрлөрдү айтканым ийги. Эми колуңуздардагы котормо жана түшүндүрмөнүн негизги өзгөчөлүктөрүнө токтоло турган болсок, эң оболу котормодо аяттардын маанилерин сөзмө-сөз которууга караганда, аяттардын маанилерин кыргыз адабий тилинде мүмкүн болушунча эркинирээк берүүгө басым жасалды. Бул жагынан алганда колуңуздардагы котормону Кур'андын коммуникативдик семантикалык толук котормосу деп айта алабыз. Албетте котормодо Кур'ан сөздөрүнүн лексикалык жана терминологиялык өңүтүндө дагы өзгөчө көңүл бурулду. Экинчиден, диний терминологияда кездешкен сөздөрдүн мүмкүн болушунча кыргыз тилиндеги эквивалентин тактап, же контекстке жараша синонимдерине жакыныраак маанилерин бергенге аракет кылдык. Айрым сөздөрдүн маанилерин тактоо үчүн 2016-жылы жарык көргөн 2 томдуу кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүн байма-бай колдондум. Кээде бир эле аяттын маанилери үчүн күн бою талдоо жүргүзгөнгө туура келген учурларым болду. Аяттардын маанилерин колдон келишинче таасын чагылдырууда аятта кездешкен айрым сөздөрдүн лексикалык түпкү мааниси менен Кур'ан терминологиясы боюнча туюнткан маанилерин айкалыштырууга да көңүл бурулду. Ошондуктан кээ бир сөздөр контекстке жараша кыргызча ар башка синонимдери аркылуу берилди. Деги эле Кур'ан-ы Каримде көптөгөн сөз атамалардын бир ыңгай терминологиялашкандыгы Кур'ан-ы Каримге таандык өзгөчөлүктөрдүн бири десек болот. Сөзүм куру болбош үчүн бир нече мисал келтирейин. Кур'анда көп кезиккен такыба сөзү араб тилинде лексикалык жактан сактануу, коргонуу же айбыгуу маанисинде болгондуктан, бул сөз коркуу, чочулуу маанисиндеги хауф, хоушият, рабба жана башка сөздөрдөн айырмаланат. Ошондуктан колуңуздардагы котормо жана түшүндүрмөдө Кур'ан терминологиясында көп кездешкен такыба сөзү контекстке жараша айрым учурда лексикалык мааниси менен берилсе, көбүнесе лексикалык мааниси менен бирге терминологиялык маанисин туюндуруп,
Алладан айбыгып, күнөөлөрдөн сактануу, Аллага каршылык кылуудан сактануу деп которууну туура көрдүк. Ошондой эле ихсан сөзү Куран терминологиясында демекки жакшылык кылуу маанисин гана билдирбестен, Алла Тааланы көрүп тургандай болбоду дегенде, Алла Таала көрүп турат деген сезим менен жакшы иштерди жасагандыкты билдирет. Ошондуктан бул сөз дагы контекстке ылайык көбүнесе жакшы иштерди ийине жеткире жасоо маанисинде берилди. Араб тилинде кайсы бир сөз дайыма бир эле мааниде келе бербей тургандыгына, кээ бир сөздөрдүн түз мааниси менен бирге өтмө маанилери дагы болоруна, терминологиялык өңүттөн да маани катмарларын камтый тургандыгына котормодо көңүл бурулду. Демейде жакшылык маанисин туюнткан хайр сөзүнүн эле Куран аяттарында мал, мүлк, тамак аш, күч-кубат, ибадат, өңдүү көп маанилерди өз ичине камтый тургандыгы белгилүү. Кыскача айтканда, ар бир эле котормо, айрыкча ааламдык улуу чакырык болгон кереметтүү Курандын маанилеринин котормосу оңой олтоң иш эмес экени анык. Сөз чынынан бузулбайт демекчи, эгерде котормодогу сөздөрдү түп нускага салыштыра келсең, көп учурда лексикалык жактан төп чыккансыганы менен улуттук адабий тилибиз боюнча түшүнүксүз, тил маданиятыбыздын талаптарына жооп бербеген, адамды чийкимай жегендей кылып кайдыгер калтырган котормолорду котормо дегенден көрө кыянатчылык деп айтканга кээде аргасыз болосуң. Араб тилиндеги уом сөзү кошулуп келген сөз айкаштарын, мисалы уммал китаб, уммал куро деген сөздөрдүн кыргыз тилиндеги туюнтмаларын анык биле албай, кереметтүү Куранда кезиккен мындай сөздөрдүн шаарлардын энеси, китептин энеси дегендей сөзмө-сөз күлкүлүү которулуштары дагы кездешип жүрөт. Негизи бул сөздөр башкала, түпкү китеп же китептин негизги өзөгү деген маанилерди билдирет. Араб тилиндеги ахл, асхаб сөздөрү менен бергип келген сөз айкаштарын дагы буга мисал кылууга болот. Колуңуздардагы котормодо мына ушундай маселелерге дагы көңүл бурулду. Куранда айрыкча мумин деген сөз кыргыз тилиндеги момундун эквиваленти эмес, андыктан бул сөздү ыймандуу пенде деп которууга туура келди. Ошондой эле Куран Карим терминологиясындагы муминун менен аллазина аману сөзүнүн жана кафир деген сөз менен аллазин кафаро деген сөздүн ортосунда форма жагынан гана эмес, маани жагынан дагы айырмачылыктар бар болгондуктан, бул сөздөрдү өз кезинде ыймандуу пенделер, ыйман келтиргендер же ыйманда бекем тургандар, капыр, капырлар жана көшөрө капырлык кылгандар өңдүү сөздөрдүн маанисиндеги камтылып жаткан ички туюнмалары менен которгонго аракет жасадык. Куран аяттарында Алла Тааланын сыпаттарын баяндап келген ахсанал халикин, хайрал разыкин, архамар рахимин өңдүү сөз айкаштары дагы салыштыруу маанисинде эмес, күчөтмө мааниде келе тургандыктан эң сонун жаратуучу, эң жакшы ырыскы берүүчү, эң ырайымдуу, эң адилет өкүмдар деген мааниси боюнча бергенди ылайык көрдүк. Ошондой эле пайгамбарыбыздын аты Куранда жалпысынан 5 жолу, Мухаммад деген аты менен 4 жолу, Ахмад деген аты менен 1 жолу аталган болсо да, Алла Таала аны Куран-ы Каримде "О Мухаммад" деп чакырганы кездешпейт. Тескерисинче ага улук, сый-урматты, кадыр барктуулукту туюндурган "О пайгамбар", "Я аюхар расул", "Я аюхан наби" деген сөздөрү менен кайрылган. Пайгамбарыбыздын сахабалары дагы кезинде ага кайрылганда, аны абдан урматтагандыктан атынан айтпастан "О Алланын элчиси" деп кайрылышкандыгы маалым. Мына ошондуктан колуңуздардагы Куран маанилеринин котормосу жана түшүндүрмөсүндө пайгамбарыбызга карата кайрылуу айтылган жерлерде Курандын аяттарына шайкеш "Пайгамбарым", "О ардактуу пайгамбар" формасында берилди. Албетте классикалык тафсирлерде, айрыкча бир аяттардын түшүндүрмөсүндө пайгамбарыбызга карата "О Мухаммад" деген кайрылуулардын баяндалгандыгы да кездешет. Бул деле кайсы бир өңүттөн туура экендигин эч качан четке какпайбыз. Анткени кереметтүү Курандын аяттарындагы буйруктар ири алдыда ошол буйруктарды жараткан Алладан тикелей кабыл алган жана аалам калкына жеткирген Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга түшүрүлгөн болчу. Учурубузда араб тилин билебиз дегендердин бир тобу Куран терминологиясын жана араб тилиндеги амонимдер менен көп маанилүү сөздөрдөгү татаал айырмачылыктарды таназар албагандыктан, айрыкча сөздөрдүн конкреттүү, абстрактуу жана эмоционалдык маанилеринин боло тургандыгына, араб тилиндеги айрым сөздөрдүн түз жана өтмө маанисине көңүл бурбагандыктан, ар бирин сөзмө-сөз которсо же бир сөздү эле бир мааниде которсо боло берет деп чоң жаңылыштык кетирип жүрүшөт. Мисалы Куранда көп кездешкен "кодо" деген сөздүн өкүм кылуу, билдирүү
жаратуу, аткаруу, калыптандыруу, буйрук, максат өңдөнгөн көп маанилер бар. Умма деген сөздүн да эл, калк, жамаат, дин, жол, өрнөктүү көсөм, убакыт, заман дегенде көп түрдүү маанилер бар. Тобо, сабыр, тобокел, напси өңдүү бир катар сөздөрдүн Куран терминологиясындагы мааниси менен учурда колдонулуп жаткан кыргыз адаби тилиндеги маанилеринде бир топ эле айырмачылыктар бар. Колуңуздардагы Куран-ы Каримдин маанилеринин котормо жана түшүндүрмөсүндө мына ошондой айырмачылыктарга көңүл бурулуп, мындай сөздөрдүн маанилерин берүүдө атактуу тафсирлерге жана сөздүктөргө таянуу менен аяттардын жалпы контекстине жараша чагылдырганга аракет жасалды. Курандын терминологиясында кездешкен бир катар сөздөрдүн атайын түшүндүрмөлөрү котормонун акырында берилгендигин эскертебиз. Айрым учурларда аяттардын ортосундагы ички байланышты маанилердин туташтыгы менен себеп натыйжаны туюнтуп бере турган байламта, жардамчы сөздөрдү ыраттуу колдонууга туура келди. Мисалы, араб тилинин грамматикасын жакшы билгендерге маалым болгондой, араб тилиндеги сүйлөмдөрдө фа тамгасы көп мааниде келет. Бул кээде иш аракеттин иретин, кээде үзгүлтүксүздүгүн билдирсе, көбүнчө шарттын жообу натыйжасын же себепти билдирип, айрым учурларда жаңы сүйлөмдүн башталышында келет. Кайсы бир учурда эч маанисиз деле келиши мүмкүн. Ошондуктан аяттардын түпкү текстинде кездешпеген кээ бир байламта сөздөр жөндөн жөн эле колдонулбастан араб тилинин өзгөчөлүгүнө жана контекстке жараша айрыкча тафсирлерде айтылган маанилеринен улам колдонулгандыгын эскерте кетишибиз керек. Дегенкиси Куран-ы Каримдин маанилери менен бирге кыскараак түшүндүрмөсү гана максат кылынгандыгы үчүн ар бир эле аятка катарынан түшүндүрмө берилбестен чечмелениши зарыл деп эсептелген аяттардын маанилеринин акырында гана кыскача түшүндүрмөлөр берилди. Белгилүү тафсирлерден ыраттуу пайдаланылып, кээ бир аяттардын учурубузда көңүл чордоонда болуп жаткан айрым бир маселелерге тиешелүү чечмелерине дагы орун берилди. Албетте аяттардын маанилеринин түшүндүрмөлөрү менен кез-кезде кашаан ишинде берилген кыстырма түшүндүрмөлөр дагы ишенимдүү булактардан алынып, ар кайсы белгилүү классикалык тафсирлерге жана атактуу алымдардын кереметтүү Куран туурасындагы чечмелөөлөрүнө таянуунун негизинде гана даярдалгандыгын баса белгилешибиз керек. Арабча асбабы нузул деп аталган аяттардын түшүрүлүү себептерин Курандын маанилерин түшүнүүдө орчундуу орду бар болгондуктан түшүндүрмөлөрдө зарыл деп эсептелгендеринен бир топ эле баяндалды. Бирок аяттардын түшүрүлүү себептерин ар кайсы варианттары менен кеңири баяндаганга көп кайрылган жокмун. Анткени бул Куран аяттары түшүп жаткан ошол бир тарыхый кезеңдеги окуялардын майда көрүнүштөрүнө окурмандын көңүлүн көбүрөөк буруп, кайсы бир учурларда аятта билдирилген түпкү максатты түшүнүүдөн окурманды алактатышы дагы мүмкүн. Анын үстүнө Куран аяттарынын өз кезиндеги түшүрүлүү себептери кандай болгон күндө дагы негизинен аяттарда камтылган өкүмдөр жалпы мааниге ээ. Тактап айтканда, аяттардын өкүмдөрү жалпы адамзат үчүн кыямат күнгө чейин күчүндө кала тургандыгы белгилүү. Куран аяттары баардан мурда өз ара бирин-бирин түшүндүрө тургандыгы үчүн айрым аяттардын акырына ошол аяттын маанисине байланыштуу башка аяттардын номерлары коюлгандыгы да бул котормо жана түшүндүрмөнүн дагы бир өзгөчөлүгү деп айтсак болот. Бөлчөк чийиндин алдындагы сан сүрөөнүн иретин, артындагысы аяттын номерун билдирет. Кантсе дагы бул котормо жана түшүндүрмөлөрдү бүтүрүү мен үчүн ары татаал, ары кызыктуу, ары сыймыктуу эмгек болду. Билим жана тажрыйба жагынан дагы деле жетишсиздигимден улам, балким кээ бир кемчиликтерди кетирген болушум да мүмкүн. Албетте адамдар ар дайым катачылык, кемчилик кетирбей койбойт. Бир Алланын өзү гана айыпсыз, кемчиликсиз, катаалыктардан алыс. Ошондуктан колуңуздардагы бул котормо жана түшүндүрмөдө айрым кемчиликтер, мүчүлүштүктөр кетирилген болсо, эң оолу улуу жараткандан кечирим суроо менен бирге көч бара-бара түзөлөт демекчи. Буюрса, эмгектин кийинки жолку кайра басылыштарында зарыл түзөтүүлөрдүн жана толуктоолордун киргизилишине жана дагы жакшыраак чыгышына себепкер боло турган окурман журтчулугунун, айрыкча илим билимдүү жарандарыбыздын оң маанидеги сын пикирлерин ар дайым кабыл алууга даярбыз. Акырында айтарым, Алла Таала ушул арзыбаган эмгегим үчүн дуа тилектеримди кабыл кылып, билип билбестен кетирген күнөө каталарымды кечирсе экен, ата-энемдин жана устаздарымдын жаткан жайларын жайлуу топурагын торко кылып, аларга Фирдаус бейишинен орун берсе экен деп тилеймин. Албетте бул котормо жана түшүндүрмөнүн жарыкка чыгышына ар тараптан колдоо көрсөткөн досторум менен байкелериме, айрыкча бир нече жылдар мурун эмгектин башталышына олуттуу түрткү болгон окумуштуу аалым Майрамбек Жумалы уулуна, демилгечи Замирбек Таштемировго, котормону диний өңүттөн тыкыр текшерип чыккан урматтуу устаз аалымдар Тажуддин Эшенкулов Дамбылда менен Жыргал Кары Ишеналы уулуна терең ыраазычылык билдирем.
Котормону кыргыз адабий тили өңүтүнөн карап чыккан жана кымбаттуу ой пикирлерин аябаган филология илимдеринин доктору, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин профессору Курманбек Абакиров агайга, филология илимдеринин кандидаты доцент Нурзат Казакова айымга дегеле бул эмгектин жарыкка чыгышына дем күч берген, кол кабыш кылган инсандардын баарысына терең ыраазычылык айткым келет. Асыресе эмгектин бүтүшүндө кыйыр түрдө орошон салымы бар, мага ар дайым колдоо көрсөтүп, ыңгайлуу шарт түзүп берген үй бүлөмдөгүлөргө дагы ыраазычылыгымды билдирем. Айрыкча Котормо тууралуу ар дайым мени шыктандырып, өтө сонун сунуш пикирлерин берип турган, ар тараптан колдоо алган болсо да, эмгектин жарыкка чыгышына көргөнгө үлгүрбөй көзү өтүп кеткен маркум досум Абдыкерим Насыр уулуна дагы терең ыраазычылык билдиргим келет. Жараткан Алла анын жаткан жайын жайлуу топурагын торко кылсын, жакшы иштерин жан жолдош кылсын, бейиш күлбактарынан орун берсин деп тилеймин. Амин. Алмамбет Осмон уулу. Бишкек шаары, 30 март 2023 жыл. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Кубаланган шайтандын жамандыгынан Аллага корголоймун. Мээримдүү, ырайымдуу Алланын ысмы менен баштаймын. Жакшылыктарга дайыма умтулуп, жамандыктардан оолак болуу ар бир адам баласы үчүн жашоо өмүр талабы. Анткени Алла адилеттүү болууга, жакшы иштерди инне жеткире жасоого жана тууган урууга кайрымдуу болууга буйрук кылат. Абийирсиз жоруктарга, жаман иштерге жана зордук зомбулукка тыюу салынат. 16-сүрө 90-аят. Алла Тааланын бизге жөнөткөн акыркы пайгамбары аркылуу бул дүйнөгө жана акыретке байланыштуу бардык пайдалуу нерселерди таалим бергендиги, зыяндуу нерселерден кантип сактаныштын жолун көрсөткөндүгү чындыгында айтып бүткүс улуу дөөлөт эмеспи? Кереметтүү Куранды окуган адам эң оолу «Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим» деп айтышы зарыл. Мунун мааниси Алланын ырайымынан алыс куулган шайтандын жан дүйнөмө тымызын азгырык салышынан сактай көр деп бир Аллаха жалбарам. Аллаха таянып анын ырайымына корголойм. Алланын мага жардам беришин тилейм. Куран Каримде качан сен Куран окуй турган болсоң, кубаланган шайтандын азгырыгынан сактоону Алладан тилегин деп буйрулган. Анткени Куран Карим адамдарга ак жол көрсөтүп, ченемсиз жакшылыктарга баштайт. Жан дүйнөнүн дарттарына дагы даба болот. Пендеге жакшылык каалабаган шайтан ар кандай жамандыктар менен азгырыктарга себепкер болуп, тымызын азгырууга аракеттенет. Кереметтүү Курандын асыл касиеттерине ыймандуу пенденин жан дүйнөсүнүн тартылышына ар дайым тоскоол болгонго жан өрөйт. Пенде чын ыкластан бир Аллага таянганда гана Аллах Тааланын чексиз кудурети аркылуу шайтандын азгырык ойлорго түртүшүнөн сактанып, тоскоолдуктарынан арыла алат. Ал эми бисмиллах болсо, исламдын өзгөчө жишааны, ар бир жакшылыктын башаты, түгөн күч кубаттын, соолбас кут берекенин булагы. Бүткүл маклуктар менен жан жаныбарлар бисмилла аркылуу тирүүлүккө ээ болуп, сансыз жакшылыктарга жете алат. Баарысы ошол аркылуу өмүр улайт. Анткени Алла Тааланын чексиз улук ысымын ааламдагы жан жаныбардын ар бири өзүнүн тилинде айтып, жараткан Аллага таянгандыгынан улам, анын эбегейсиз мээрими менен өзгөчө ырайымына бөлөнөт. Ошентип ар бири Алла Тааланын улук ысымдарынын шарапаты менен өсүп өнүгөт, өздөрүнө тиешелүү ырыскы насипке жана сый берекелерге кол жеткизет. Эскертүү. Бисмиллахир-рахманир-рахим Куран Каримдеги 9-сүрө Таубадан башка ар бир сүрөнүн башында келет. Мындан ары 1-сүрө Фатиханын башында бисмилланын мааниси кыскача түшүндүрүлүп, калган сүрөлөрдө окулушу гана жазылды. Фатиха сүрөсү. Куран Каримдин бет ачары катары эсептелген бул сүрө пайгамбарлыктын алгачкы жылдары Меккеде түшкөн. Фатиха сүрөсүнүн Меккеде жана Мадинада кайра-кайра 2 жолу түшкөндүгү дагы айтылат. Курандагы эң алгач түшкөн аяттар 96-чы Алак сүрөсүнүн алгачкы 5 аяты болсо да, толугу менен түшкөн алгачкы сүрө мына ушул Фатиха сүрөсү болуп саналат. Жалпы 7 аяттан турат. Куран Каримдин эң башында тургандыктан бул сүрө бет ачар маанисинде Фатиха деп аталган. Ар бир намазда сөзсүз окулушу керек болгондугу үчүн
Suratus Salat, namaz sürösü dep dagы atalat. Oşonda ele ar daim kaytalanıp durgan uluk sürö bolgondogu üçün Sabul Masani, kaytalanıp durgan 7 ayat dep Allah'nın жалгыздыгы, пайgambarlyk, ahiretke işenүү, adilеттүүлүк жана ibadat öňdүү Kur'an Karimden жалпы maanilerinin korutundusun öz içine kamtıp, bardyk sürelerin özögü bolgondugu üçün Ummul Kitab, kiteptin özögü dep, dartka dawa manisinde Ash-Shafiya dep dagı atalgan. Bismillahirrahmanirrahim. Ebegeysiz mehrimdүү, özgöçü ırayımdуу Allah'nın atı menen. Allah, büt alamdy jana andagı jandуу jansız bardyk nerselerdi jokton jaratıp, jetiltip, başkarıp, ırıskı jana ömür tartuulap, tirүүgө ajal berip öldürüp, kийин аны kayra tirilте turgan ar kanda kemçilik sıfatlardan alыс, adamzattın oy kıyalı menen es akılı jetkis çenemsiz ulуулukka jana biyiktike egeder nukura ökümdar, japadan жалгыз жаратуучунун бардык көркөm ысым sıfatlarının manilerin öz içine kamtıgan anın özüne gana taandyk ısmı. Şarttуу türdö ebegeysiz mehrimdүү dep kotorulgan Rahman ısımı Allah degen uluk ısım sıyaktуу ele başka tilderge manisin jetkilikte kotorup berip öttö kıyın bolgon Allah'nın özüne taandyk ısım sıfatlarının biri. Çeksiz booriker, imandуу jana imansız dep ajıratpastan ar bir pendege degele alamdagı jaratılış menen tirүүлüktün barısına jaşoo, ömür, ırıskı, nasip, şık, jöndöm jana özara şaýkeşlik öňdүү çenemsiz jakşylykların tartuulooçu dege manidegi bul ısım da Allah Taala'dan başkaga koldanılışı mümkün emes. Elemi Rahim ısımı bolsa Allah Taala'nın özgöçü ırayımdуулugун, imandуу pendelerine boorkerligin, ayrıkça jer betindegi sakıldуу, erk kaluu tartuulangan janduularga ırayımdуулугун tuyuntkan özgöçü ısım sıfatı bolup sanalat. Bismillah dep atalgan bul ayat Kur'anda 9-njy Tawba sürösünden başka ar bir sürönün başında gelet. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Bütkül maktoo şükürler alamdardın egesi Allah'a taandyk. Ar-Rahmanir-Rahim. Al ebegeysiz mehrimdүү, özgöçü ırayımdуу. Maliki yevmiddin. Kıyamat surak gündün жалгыз ökümdary. Jaratkan Allah'nın jakşylyktary, ebegeysiz boorkerligi menen özgöçü ırayımdуулугу anın bardyk maktoolorgo tatyktуулугун bildiret. Büt alamda maktoого jana şükürçülük menen ıraazçılık bildirүүgө arzuy turgan kanday jakşı nerseler bar bolsa, oşonun barысы bir Allah'dan. Başkaça aytkanda ar bir jakşı nerse Allah'nın sıy tartuusu. Mana oşonduktan ezelkiden töölükө çeyin kim-kimderge kanday maktoo aytıp, kantip ıraazçılık bildirgen bolsa, oşonun barысы eň awaly bir Allah'a taandyk. Alam degen söz belgi jişan manisindegi arapça alamat ungusundan gelip çıkkandığı üçün atomlardan tartıp galaktikalarga çeyinki ar bir nerse jaratkan Allah'nın barlığı menen жалгыздыгынын jana ebegeysiz uluu kudretinin jişady. Alardan ar biri öz aldınca bir alam bolup eseptelet. Ayrıkça alamlar жалпы jondan gözgö görüngen alam jana kayıp alam, je bolsa fizikalık alam jana metafizikalık alam bolup ekige bölünet. Egesi degen söz dagı şarttуу türde uşunday berildi. Bul söz başka ayatlarının manilerinde gezikende da Kırgız dilindegi koldanılуу özgöçülügüne jakındaştırılıp köpünçe jaratkan egesi, jön ele egesi dep koldanıldı. Tüpkülügünde Rabbi sözü barısın jetiltken, tarbiyalagan, baralına tolturgan, başkarıp teskep turgan degen manige jakыныраак. Taktap aytkanda ösümdüktөр menen jан-жаныбарлардан tartıp adamzat menen jinderge çeyinki bütkül janduulardын ar birin alarga ылайыктуу мыйзамдардын чегинде системага салган, östürüp өнүктүргөн, ar nersени jetiltip baralına tolturgan bir Allah'nın özü ekendигин tıyıntat. Sürönün başında bütkül maktoo şükürler alamdardın egesi Allah'a taandyk dep жалпылап aytılgandыкtan oygu gelişi ıhtimal bolgon kandayça degen surooga жооп katары Allah Taala'nın
Кейбір сыпаттары эскертилип өтүлгөн. Мактоо шүгүрлөр Аллага таандык. Анткени ал бүткүл ааламды жаратып, алардын жашоо тиричилигин уланышын камсыз кылып турат. Ал эбегейсиз боорукер, өзгөчө ырайымдуу. Себеби ал бүткүл аалам менен жаратылышты өзүнүн чексиз ырайымына бөлөп, жаратылыштагы ар нерсени өсүмдүктөргө жана жан-жаныбарларга кызмат кылдырып, алардын баарысын адам баласына кызмат кылдырып койгон. Жашоо, өмүр бул дүйнө менен эле чектелбейт. Бул дүйнөдө чоң аманат жүктөлүп, Алла Тааланын жер үстүндөгү өкүлү катары убактылуу жоопкерчиликти аркалаган адам баласынын чыныгы жашоосу акыреттен аркы түбөлүк ааламга уланат. Демек Алла Таала акырет эсеп күндүндө жалгыз өкүмдары. Алла Таала кейбир пенделерине бул дүйнөнүн сыноо талабына ылайык же кыйыр мааниде утурумдук башкарууну, бийликти же өкүмдарлыкты тартууласа да, кыямат күнүндө бүткүл бийлик менен өкүмдарлык бир гана Алла Тааланын өзүндө болгондуктан, бул дүйнөдө кыйынсынган башкаруучулар менен өкүмдарлар, президенттер менен падышалар кыямат күнү айласыз башын шылкыйтып, баш ийип турганга мажбур. Фатиха сүрөсү менен башталган кереметтүү Кур'ан Алла Тааланын барлык пенделерине карата улук таалиме катары түшүрүлгөндүгү үчүн бул сүрөнүн башында «О пенделерим, мына ушундай деп айткыла» деген маани камтылган. إياك نعبد وإياك نستعين. О жараткан Алла, өзүңө гана кулдук кылабыз, сенден гана жардам сурайбыз. Алла Таалага кулдук кылуу адам пендени бул ааламдагы башка нерселерге кулдук кылуудан толук арылтып, чыныгы эркиндикке жеткирет. Алла Таалага кулдук кыла албаган байкуш пенделер түккө турбаган майда барат кызыкчылыктары үчүн керек болсо шайтан сыяктуу бузуку бирөөлөргө кулдук уруп, таманын жалаганга даяр турушу мүмкүн. Фараондой абдан чоң бийлиги бар бирөө болсо да өзүнүн кызыкчылыктары үчүн ар нерсеге кулдук кыла бериши мүмкүн. Ошондуктан бир Аллага кулдук кылуу эң сыймыктуу, баа жеткис эркиндик болуп саналат. Анткени Куранды жашоосуна өрнөк туткан ыймандуу пенде бир Аллага чын ыкластан кулдук кылат. Бирок Алладан башка ким болсо да ага кор болбой, эркиндигин сактап, башын ар дайым бийик кармайт. Жада калса ал беш өңдүү, эбегейси зор дөөлөттү да Алла Таалага кулдуктун башкы максаты кылбайт. Кичипейилдик менен чын ыкластан жараткан Аллага гана кулдук кылып, ар бир иште анын ыраазылыгын эле башкы максат деп билет. Аалам менен жаратылыштын сырларына кунт коюп өңүлгөн, терең ой жүгүткөн пенде жараткан эгесин тааный алат. Ошондуктан сүрөнүн 4-аятына чейин Алла Таала туурасында «ал» деп 3-жак менен айтылган болсо, акыл эстүү пенде терең ой жүгүртүүнүн натыйжасында Алланы көрүп тургандай абалга келип, «сен» деп тикелей кайрылуу даражасына көтөрүлөт да «О жараткан эгем, баардык ибадаттарым, кулдугум, сүйүүм жалгыз сен үчүн» деген сезимге келет. Ошондой эле Алла Таала жалпы мусулмандарды бирдиктүү, ынтымактуу коом абалында көргүсү келгендиктен, пенделерин менсинбөөгө, мен деп өзүмчүлүк кылбастан, жер жүзүндөгү жалпы мусулмандар менен бирге биз деген сезим менен ибадат кылууга, башка мусулмандар менен жакшы иштерде ортоктош, көмөктөш болууга үндөп, Алла Тааланын өзүнө айтыла турган тилекти аятта көптүк формада таалим берген. Алла Тааладан ар бир иште жардам сураганыбыздай эле, айрыкча дайыма мындай деп жардам сурашуу керектиги да билдирилген. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Бизди түптүз жолдо туруктуу кыла көр. Каарыңа калгандар менен адашкандардын жолуна эмес, өзүң сыйга бөлөгөн инсандардын жолуна сала көр. Түптүз жол эч кандай кыйшыгы менен буруусу жок. Адамзатты эки дүйнөдө жалаң гана жакшылыктарга баштаган Курандын жана Исламдын жолу. Адамдын эс акылы, ой түшүнүгү жана психологиясынан тартып ишеними, адеп аклагы, бүтүндөй дүйнө көз карашына чейин туура багытка салган, ошондой эле жашоо, турмуш, коом, экономика жана башка бардык багыттарда адамзатынын нукура пайдасын көздөгөн, аша чабуудан жана чалагайымдыктан алыс,
Адам табиаты менен анын жашоо чындыгына төп келген орто жол. Алла Таала пайгамбарлары менен ыйык китеби Кур'ан аркылуу адамзатка таалим берген эң адилеттүү жол. Демек адамзат Алла Тааланын ченемсиз жакшылыктарына жетүү үчүн, эки дүйнөдө тең бактылуу болушу үчүн акыркы пайгамбардын ак жолун бекем карманышы, Алла Таала жакшылык тартуулагандардын, пайгамбардын изинен туура жүргөндөрдүн көрсөткөн багытын жетекчиликке алышы абзел. Айрыкча ыймандуу пенденин ар бир иште Кур'ан менен исламдын түз жолун көздөп, бул жолдо дайыма туруктуу болуш үчүн жараткан Алланын жардамын тилей жүрүшү зарыл экендиги да 6-аяттын маанисинен билинет. Акыркы аятта Алла Тааланын түп-түз жолун кармагандарга салыштырмалуу эки топтун жүргөн жолунан сактануу керектиги эскертилген. Булар туура жолдон таптакыр адашкандар экендиги да аяттын маанисинен билинет. Негизи бул дүйнөдө оор күнөөлөрдү кылгандар акыретте Алла Тааланын каарына кала тургандыгы аяттарда билдирилген. Мисалы, ыймандуу пендени атайлап өлтүргөндөр, согуш майданынан артка качкандар, ыйман келтиргенден кийин кайра капыр болуп кеткендер, ыйман чакырыгын кабыл кылгандан кийин да Алла Таала жөнүндө бейчеки сөздөрдү айтып, дин туурасында жөнү жок талаш тартыш кылгандар. Алла Таала жөнүндө жаман ойдо болгондор да жараткан Алланын каарына кала тургандыгын аяттардан окуйбуз. Демек жогоруда айтылган пенделердин акыретте катуу жазага тартыла тургандыгы билинет. Анын сыңары жараткан Алланы тааныбай, пайгамбарларды өлтүргөндүгү, ичкүйдүлүк жана касташуучулук кылып Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга караманча каршы чыккандыгы, илгери Муса пайгамбардын заманында Алланын динине киргенден кийин музоого сыйынып кеткендери жана диний тыюуларды туш келдиги бузгандыгы үчүн жөөттөр да Алланын каарына калгандыгы аяттарда баяндалган. Алардын Алланын каарына калышы Тоораттын дагы көп жеринде кездешет. Исанын оозунан да алар жөнүндө өтө катаал сөздөр айтылган. Мисалы, Матайдын 12-бөлүмүнүн 34-35, 23-бөлүмүнүн 2-7, 23-33 стихтеринде кездешет. Ал эми адашкандар болсо жалпы мааниде ыйман келтиргенден кийин кайрадан капырлык жолуна түшкөндөрдү билдирсе, ыйманды капырлыкка айырбаштоо, Алла Таалага башканы теңеп шерик кошуу, Алла Таалага, периштелерге, баардык ыйык китептерге, пайгамбарларга жана акырет күнгө ушулардын кайсы бирине болсо дагы ишенбөөчүлүк даана адашуу экендиги аяттарда баяндалган. Кезинде Иса алейхиссалам алып келген таухид негизиндеги динге ишенгендер мурда ак жолдо жүрүшкөн болсо да, кийин Иса пайгамбарды кудайлаштырып, туура жолдон адашып кеткендиги үчүн аятта адашкандар деп христиандар тууралуу да айтылып жаткандыгы белгилүү. Корутундулап айтканда, Кур'анда көбүнчө китептүүлөр, ыйык китеп берилгендер деп аталган жөөттөр жана христиандар эле эмес, Алланын ак динине каршы туруп, туура жолдон адашкан жана жараткан Алланын каарына калган пенделеринин ар биринин кыңыр жолунан сактанышы керектиги, мындай жолдордон Алла өзүң сактай көр деп тилек кылышыбыздын өтө зарылдыгы таалим берилген. Фатиха сүрөсү окулуп бүткөндө, о жараткан Алла, тилектерибизди кабыл кыла көр маанисиндеги амин деген сөздү айтуу сүннөт болуп эсептелет. Урматтуу достор, аудио китеп окуп китептин мазмунун түшүнгөндөр бар. Ошол негизде ага алымсынбай китептин өзүн алып окуган башка. Бул китепти Бишкек каласындагы китеп дүкөндөрүнөн сатып алсаңыздар болот. Ал эми бул аудио китепти угуп, андан өзүнө пайда насаат алгандар болсо, биз чоң кубанычтабыз. Жакшылыктарды аудио китеп окуу менен элге жеткирген мээнетибизди каржылай баалоону каалагандар болсо, эсеп капчыктарыбыздын номурларын да жазып койдук. Жараткан баарыбызды туура жолдон адаштырбасын.